Sizge Эки жылдан бeri şu мосттун эси кыйнап атат да. Биринчи месталарыбызды бузуп, мен каалагандай кыласыңар деди. Майлы дедик. Көтөрүп бардыгын оңдоду, 15 миңге көтөрдү. Эми бул жакка өттү. Бул жакка кандай өтүп атат? Сууга өстүрөт. От турганда аркага ийилип турат. Анан боптур демиш болуптур, эми келип алып бардыгын алабыз деп. Мэрия бирди сүйлөп атат. Ал бирди сүйлөп атат. Мэрия келип, бул тура эмес постройка кылган, бул алыныш керек деп. А эгерде ол стройкасы тура эмес болгондо элди тынч койсун. Биз тирилик кылтабыз. Ошол тура эмес кылган адамды по закону жооп берсин. Биз ого эч каршы эмеспиз. Биз тажатты, мына эмес, мына тажатты. Мэрия дагы тажатты, и бул дагы тажатты. Биз эл тирилик кылабызбы? Бизди тынч койсун. Биз чыкпа деди, пожарный место алып койдук. Нормально сода кылабыз. Ким тура эмес кылган болсо, мэр келип ошо хажыны наказать ете берсин. Неге келип бизди кыйнайт? Келип түнү менен ар бир 10 миңден жасаган столдорубуздун баарын жүктөп кетти. Келип алып ломду көтөрүп алып буруп атат. Ичип алган мас. Ушул туурабы? Ким эле? Соостун начальник ичип келип алган. Милициялар келип алыптыр, силер катындар деп ажылдап. Биз апабыз, бирөөнүн карындашы ушуга окшолордун эле бир туугандарыбыз, кыргыз элибиз. Бизди бир адамдан бизди сактай албаса, прокуратура болобу, мэрия болобу бизди сактай албаса, бизге эмне кереги бар олордун? Эмне кереги бар? Неге биз аларды шайлайбыз? Неге бизди бир адамдан коргой албайт? Ошол эле бизди тынч койсун, тирилик кылайлык. Ким тура эмес кылган болсо, кайра снос деп мэрия келип, ону сүйлөп, буну сүйлөбөй, бизди тынч койсун. Ким тура эмес иш кылган болсо, барып ошону наказать эте берсин. Штраф кылабы, алып алабы, жууп алабы, биздин ишибиз жок. Бизди тынч койсун. Бул базарды Хикмат же мынабул неме мэрия курган эмес. Бул базарды тарых курган. Базар пока бар, бул мостто биз иш кылабыз. Пока базар 3 миңдик базар жок болбойсо, биз бул жерге сода кылганга акыбыз бар. Элбиз, биздин ата тегибиз кылган. Эч ким бул жерде кылган эмес. Кайра бизди тебелегенге эч кимдин акысы жок. Ошол эле келип туруп жулуп кетет, уруп кетет, сода кылып багыла деп. Ону эмне кайга барайбыз? Кече келип биз каяка барайын, эки баланы каяка багайын десем, ошо тудурганды кара дейт. А тудурбаганын карабаган чыгып аткандырмын. Турбу? Өзүм эле кыйын болуп кеткен жокмун да. Айла жоктон чыгып атасың. Мына 100% бардык аял. Şu erkekler bizde tevelegen için ayallar gelip жүрөбүз. Biz teveleni oturup өрөбүз bu şekilde. Je erkegin карабайт, je мэриyan карабайт. Неге? Каерде чындык? Biz teveleni oturup өрөбүзбү? Ошол эле вопрос. Мэриyan адамдар келип бир сүйлөп атпайбы? Башкачасы сүйлөп атат. Бир келип, ошо бир тарап, ооба ошо хажынын айтканын кылсын, бир тарап, кыскасы бардыгын келип туруп бизге кыйын болду. Тийбесин. Ооба бир уруксат майлы деп атат, экинчи мэрия келип жок деп атат. Ошо бизди элди тынч койсун, чөнтөгүн талашса, өдөдө столдо талаша берсин. Биз эч каршылыгыбыз жок. Биз күнүнө 500 сомдон төлөйбүз нерге, күнүнө. Айында эмес, күнүнө 500 сомдон төлөйбүз. Бизди тынч койсун, биз добросовестно төлөйбүз. Патентти төлөйбүз, аренданы төлөйбүз. Бизди тынч койсун. Алар бөлүшө албайса, бизде күнөө эмес да, туурабы? Каяктан жөн эле жок болосун, жөн эле жок болосун. Ол мага 2 жыл мурун айткан. Эгерде ушуну мэрия келип снос кылып берсе, мен ар бир квадрат метрин 10 миң доллардан сатам деген. Ол өзүнүн кызыкчылыгы болсо, мэрия өзүнүн чөнтөгүн ойлосо, бардыгы биз келип тебелеп сатат. Неге биз ондо? Кыргызстанда биз өзүбүздүн акыбызды коргогонго акыбыз бар. Biz добровольно төлөйбүзбү? Значит, бул жердин эси бизбиз. Турбу? Демек, пожарный келгенде доканса түшөт. Качан келсе эле пожарный доканса түшөт. Бардып ошол жерден дальше кете албайт. Бизде эмне 2 пожарный бар, бир эмес. Кайра эле ошону пешка кылып бизге асылат. Ошол эле элди кыйнаганы болуп атат. Биз кыйналып жүрөбүз ушинтип. Ошол эле вопрос болуп атат. 2010-жылы события болгондо bu yerge adam girmeye kalgan, it girmeye kalgan bu yerge. Oşonda musurdan тазалап нердеги адамдар. Бардыгы столду көтөрүп келип, жерде базар кылганбыз биз. Хикмат ошонда качып кеткен. Ого дело ачылган. Один из затейщиков неме деп ушул жерден ачылган да. Анан 3 жылдан кийин келип алып,
кайра бизге төлөйсүн деди, төлөп атабыз ошол. Бунун бардык жеринин аты аялдын атында. Бул өзүнүн атында эч нерсе жок. Бул аялын өткөзүп коюп кеткен. Бересе десе эле качат Түркияга. Анан келип алып туруп эле бизге чында мародерстводан мынага саттыбы 2000 долларга келип туруп мынага дагы сата берет. Үстүнө келип сен көрөк таштадыңбы, сага төлөй берет. Мошенничество да. Неге бизде төлөгөн акысы бар? Өзү жооп бере берсин. Майлы ошончолук виновный адам, бирок элди кыйнамагыла. Элди. Биз содо кыла берелик. Күнөөлүү адам жооп бере берсин. Мэрия ошентип жоопко тартсын. Аны Кашат беришке барат. беста кылбай эле жөө эле бизди тынч койсун. Ушул жерде Саламат деген катын отурат. Бул дагы ушундай сатуучу, бизге окшогон. Бул деле тиргилик кылып атат. Буну деле түшүнсөк болот. Бирок эми ушуга же өкө урушуп кетиптир. Же өкмөткө төлөп, же хикматка төлөш керекпи? Эки жака тең төлөбөйт. Ушунун айынан эми бардыгыбызды бузуш керек болуп атат. Хикмат. Бир ушул Саламат эженин айынан. Тиргилик кылабызбы? Хикмат паланча миң акча бер десе берип эле атабыз. Тиргилик кылабызбы, кылбайбызбы? Канча жылдан бери сыгып бүттү бул хикмат. Неге өкмөткө өткөзүп алганга акысы жетпейт ушул өкмөт? Өкмөткө өссүн, мэрияга өссүн. Төлөйбүз ошону. Кыйнап бүттү го, бизди элди эзелеп бүттүгөр го. Мына 3 күндөн бери содабыз жок. Бала чака багабызбы, не кылабыз? Кредит төлөйбүзбү? Карыздар бар. Мэрияга төлөбөйбүз. Биз хикматка бул частный болуп атпайбы? Эми частный болгондон кийин ошого түшүнүп, бардыгыбыз ошонун рабдайына карап атабыз. Эми ошону дагы ол эже деле түшүнүп, же уяка төлөйм, же буяка төлөйм деп койсо мынчалык тополоң болбойт. Азыр эми ошонун айына бузуп атат. Турусу да? Азыр эки адамдын кызыкчылыгы үчүн, ортодо эки адамдын кызыкчылыгы үчүн бул жерде бир 200 адамдай адам нарысыр, берисир болуп атат. Азыркы убакта эки эле адам ортодо соттошот, базардын этеги менен базаркы. Ортодогу адамдарды ар сот болгон сайын бизди снос кылат, товарыбызды ыргытат, столубузду көтөрүп кетет, биз ортодо кыйналып атабыз. Мээрде мисалы продукта саткан, окорочка саткандар бар, балык саткандар бар, сасып кетет. Светибизди үзүп коюшат. Ар нерсе кылып, ортодо биз банкрот болуп атабыз. Өкөнүн соттун чечиминен онун местасын буза албай, бул баштагы адамдан ол башка чейин кыйнап, бардын местасын бузам деп атат. Бир адамга өчөшүп. Адам соттон утулуп калды деди, бирок биз билбейбиз точносынчы. Ол эже келди, кече мен уттум, мен базар бузулбайт деп келди. Бүгүн эртеси келип бизди таң атпай бузуп кетти баарычы. Az бул эженин айынан биз ушунча базар, ушу хикмет бизге өчөшүп, силер кыргыздарды кетирем деген, не деген точносын биз билбейбиз. Ошо эжеге өчөшүп, ошо эжени кетиргиле, анан тынч отурасыңар деди. Бүгүн эртең мененчи. Медиадагылар келет дагы. Ала берсин, ана кран кирип атат ошо. Медианын кызматкери келет, ошолор келет, бизге келет дагы, бул жерден айтып атат. Бизге сноско чыккан дейт. Бул жер незаконный дейт. 10 жыл, 15 жыл мурун каякта мэрия. Кана ошол жерден бардык ишкананын чоңдору келип бизге чогулуш түзүп, силер ушу жеке ишкерсиңер. Мынандай деп бизге бир жыйынтыгын айтып берген жок. Ишкананын жетекчилери келип бизге түшүндүрүп, келсин мэрия көрөлөкпүз. Сонунбек келген бизге, мэрия келген, келип көрүп өтүп кеткен. Ошол март айында келип туруп, эми бизге үн чыккан жок азыр. Бирөө кадам басып келген жок бизге. Кандай деле айтыш керек да, неге буну кылып Бирөө келип бизге жооп берген жок азырчы. Az бизге ким жооп берет? Мына же товарларыбыз эскирип атат. Тукумдарын суроогөндө саткан нерселердикичи. Мисалы бирөөсүн деди, кредити бар. Келип эртең кредиттер келет да, кана местаң жок, төлө деп үйүн алып коет. Үйүн коюп алгандар бул жерде көпчүлүк кредитке иштегендер. Az биз билбейбиз, бизге ким жооп берет? Саатан келип сөктү. Ишканадагылар мына бузгандар мас экен. Келип бизди түртүп бургутат биздичи. Колдорубузду кайрып Арак жылданат. Айттык силер сотко беребиз деп. Биз эмне кылабыз азырчы? Эки балам бар десе, мен тудурупмун дейт. Эки балам. Бизди сөгүп атат кызматкерлер келипчи. Биз немелер менен жашап атат, тапшырат. Ушулар бизди коргобосо ким коргойт? Биздин эсебизден мамлекет мисалы зарплата алат. Олар да биздин эсебизден жашайт. Мисалы биз төлөгөн акчага алар да зарплата иштейт. Налог, патент биз жөн төлөгөн жокпуз да. Бизди ким карайт азыр? Жоопкерчиликти алган адамдар келсин. Жоопко тартып, каласыңар. Жогорку тарапта отуруп алып, баягыдан буйрук бербей, закон чыгаргандар келип бизге түшүндүрүп берсин. Жеке ишкермин. Ушул жерде ошто 3000-жылга 97-жылы кур бергенмин, 25 жыл болду. Анан мен бурда элдер өтсүн, машиналар өтсүн деп туруп, мен кур бергенмин. Унга чейин Сабитеге чечтеге жок эле. Сабитадан келген мыйзамсыз бана köprülerde egellashib olib turib, ikki tarafdan yo'llarni to'sishib turib, to'sishib atadi-da,
Endi hozir men bularga mana 2 metr yer berganman. 15 metrga chiqishyapti. O'shuning uchun hozir mezon chegida sotning chechimi bor, prokurorning prepisaniyasi bor, merning распоряженияsi bor, распоряжение merniki bor. Hamma slujbalar, pожарнийлар o'ta olmay qolganligi uchun bizga snosga ruxsat berildi. Snos shu mana o stupenkaning ikki tarafi. Chunki bu yerda mana 8 metr yo'l bor. Bular mana o nimalar? Qo'lni ichkariga kirish kerak. Mana bunday qilib qilayin deganman endi. Agarda bular kirmasa, men qurib berganman. Biroq sizlar menga quloq solmay 5 metr tepaga chiqib ketyapsizlar, tashqariga turib. O'shuning uchun menga do'koni ham kerak emas, bularda arendasi ham kerak emas. Men el uchun qurdim, pожарный ham ellar o'taversin. Menga buz bersin deb sunish qilganman. Kerak emas, xatar beraman sen arenda. Aşınca buz berishini so'ranaman. Bizdan so'ranamiz. Bular zahvatchikdir. Men bularda 100 ming, 150 ming arenda olaman. Alganman. Ana hozir bular burun 3 mingdan beri etdilar, 5 mingdan beri. Hozir buzam desam 10 mingdan beri. 10 mingdan beri otar. Endi hozir dag'i buzvag'lar deb 20 ming, 30 mingga cheyin berem deganlar bor bularning ichida. Biroq menga arenda kerak emas. Kerak emas arenda, menga buz bersin. Mizan çağında buz bersin. Bular bari şantajist, umagatsizlar. Ve arendani 2 metrga alganman. Mana 10 metr yerga chiqishib olyapti. Yo'lni to'sib qo'ydi, pazarni o'ta olmaydi, boshqa olyapti. 7 ming aldım. Boşotup durup, pazarni deb boşotup durup, betingizga aytam Hajaka, sizni siylayman, biroq betingizga aytam, boşotup durup, bizni chekiga jinnab turib, o'rtog'izga 2dan sandiq qo'ydi. Hajaka aytdim. Sizga aytdim, Hajaka, siz pazarni o'tadi demadingiz bilan desam deydi. Pazarni o'tmay berdi deb kim baqirdi? Qarang, eshitib turing. Siz Mana men televideniyega aytibman. Ko'prikning ustiga bir dona qamoq bo'lmaydi. Nega bo'lmaydi? Chunki bular Nega bo'lmaydi? Bittadan nima qilib men sizlarga so'z beraman, bo'lmaydi. Nega bo'lmaydi? Tolqa jo'nakay bo'ladi. Siz menga ne deb so'z bergansiz? Qayra to'ylatasiz, siz erkaksiz, so'zingizga turasizmi siz? Sen nima deb so'z bergansan? Men chiqmayapman. Chiqmayman degansan. Chiqib o'tasiz. Bo'ldi. Siz so'z bergansiz. Buzdiram. Buzdiram. Yoki chiqmayapman. Bu jalg'anchi. Yo'q jalg'anchi bu. Böyle jalg'an aytadi. Bunun için ölüp kalma. Boşalt vermeyin. Boşaltmayın.